Картошканын дарылык касиети абдан көп. Кээ бир ооруларды дал ушул жашылчанын жардамы менен оңой эле дарылап алууга болот. Жеңил жана натыйжалуу ыкмалар аркылуу ангинаны айыктырып, сууктан кызарган колуңузду жана денедеги күйүктү кетирип, өз калыбына келтирүүгө болот. Андыктан картошканы кантип туура тандоо керектигин билип алыңыз. Картошканы тандоодо алгач анын сыртын жакшылап карап чыгыңыздар. Анын сыртында кара тактар, кара чекиттер, жагымсыз сызыктар жана жарылган жерлери жок экендигине күбө болуңуздар. Жогоруда айтып кеткен нерселердин бири да бар болсо, демек бул жер жемиш организмге өтө зыян деп биле бериңиз. Экинчиден, колуңузга алып картошканы басып көрүңүз. Эгер аны басканда ал жумшак болсо жана андан жагымсыз жыт келе турган болсо, демек мындай жер жемиш организмге өтө зыяндуу заттарды алып келет деп билиңиз. Сиздерге дагы бир кеңеш: чоң көлөмдөгү картошкага умтулбай эле койсоңуздар болот. Анткени жакшыраагы жана узак убакытка чейин сакталганы бул орточо көлөмдөгү жер жемиштер. Туура тандоонун дагы бир жолу анын кабыгына көңүл буруңуздар. Анын кабыгы канчалык жука болсо, ошончолук сапаттуу деп билиңиз. Кошумча айта кетчү нерсе: жашыл картошкадан алыс болуңуздар. Анткени анын курамында ден соолукка чоң зыян алып келген заттар бар. Узак убакыт бою картошка сейрек учуроочу чүйгүн тамак катары эсептелип, бардар үй бүлөлөрдүн дасторконунан эле көрүүгө болот эле. Картошка Россияга Петр Бирдин тушунда келген. Ал мезгилде картошканын тамыр түймөгү майда жана бир аз ачуу болгон. Аны өтө жыш тийишкендиктен ал ого бетер майдаланып кеткен. Азыр картошка өтө кеңири таралган өсүмдүк. Биздин республиканын бардык жерлеринде эгилип келет. Бигмай Сталбекова, Арген Салбаров, МТС.